тарыхты жазай турган эл массасы биринчи орунда турат дечи. Эл массасы. Экинчи орунда таптар турат деген. Жанагы кул ээлечү, кул, феодал, крепостной дыйкан, буржуазия, капиталист, социализм мезгилинде жумушчу табы, дыйкандар табы экинчи орунда турат тарыхты жазууда. Үчүнчү орунда партия турат дечи. Партия тарыхты жазайт. Төртүнчү орунда бар анан жеке адам тарыхты жазайт деп ушундай концепция бар болчу. Жеке адамды төртүнчү орунга койгон. Анан дүйнөлүк тарых көрсөттү да, тажрыйба. Керек болсо жеке адам биринчи орунда турат экен да тарыхты жазууда. Азыркы мезгилде көрсөтүп атпайбы? Жеке адамдар тагдырды, империялардын тагдырын чечип коюп атпайбы? Согушту болтуруу токтотуп коюу жеке адамдардан байланыштуу болуп атпайбы? Азыркы мезгилде деле, туурабы? Ошол жеке адамдардын ролун көрсөтүү мына биздин тарых жазуудагы, бизди окутуудагы концепциясынын негизин ошол түзүп калды.